Кыргыз Республикасынын Улуттук Олимпиада комитетинин чакыруусу боюнча Корея мамлекетинен келген делегация аны менен бирге Дүйнөлүк таэквондо федерациясынын президенти доктор Чун Квонг Чой Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы спорт борборунун бириндебиз. Бул жерде Корея мамлекетинен келген конокторго мыкты спортчулар даярдыктарын көрсөтүп жатат. Чет мамлекеттик даян чеберлери биздин балдардын жөндөмүн жогору баалашты. Кыргызстанга келүү мен үчүн сыймык, анткени ушул жылы Дүйнөлүк таэквондо федерациясынын негизделгенине 50 жыл. Ал эми Кыргыз Республикасынын таэквондо федерациясынын түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Кыргызстандын спортчулары 30 жыл ичинде көп ийгиликтерге жетишти. Аларды таэквондонун келечеги деп айтсам жаңылышпайм. Дүйнөлүк таэквондо федерациясы жаш спортчуларга жардам берип келет. Өзгөчө балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларына колдоо көрсөтөбүз. Кыргызстанда аталган спорттун тез өнүгүүсүн байкаса болот. Өлкөбүздүн бардык аймактарында жыл сайын мелдештер өтүп, балдар жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшөт. Ошондой эле эл аралык мелдештерде да кыргызстандык таэквондисттердин көрсөткүчтөрү жакшы. Азыркы учурда биздин таэквондисттердин деңгээли жакшы. Биз аракет кылып атабыз булардын деңгээлин көтөргөнгө. Быйыл 2 чоң турнир болгон турат. Бул Азиянын оюндары Кытайда, сентябрь айында и ноябрь айында Бангкокто дагы бир Азиянын оюндары эми в закрытых помещениях деп коет. Ошол 2 турнирден өткөндөн кийин мен ойлойм, биздин таэквондисттердин подготовкасы деңгээли көтөрүлөт. Эмдиги жылы Кудайым буйрса биз ушу лицензия, олимпиадага лицензияларга ээ болобуз деп ушундай үмүттүү болуп турабыз биз. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, спортчулардын машыктыруучуларына сыйлык тапшыруу менен бүттү. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.